إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. Bizde azırkı uçurda, şu azırkı doğruduğu yaşlarımızın orusu destekleri olur. Bu hadiste ayıklanan birisi. Değil mi? İyyâkum vel culusa ala turuqat. Jollarda olturudan, jollarda çoğulup olturudan saklanırlar dedi Peygamberimiz. Yaşlarda var ya, darol Astanovkanın aslında, cebinnesinin aslında oturup atan, telefon oynayıp, başka oynayıp, kıskası jollarda çoğulup oturup alacak. Dostlarım, jollarda çoğulup oturgandan saklanırlar. Fakolu, mâlena budda, anda sahabalar soruştu. Ya Resulallah, anda bizge zarı bulgan nerse emne? Biz jolda oturgan mezgilde, biz al yerде dostlarımız menen görüşөбүз, алар менен салам алейкум кылабыз, алар менен сүйлөшөбүз керектүү маселелерди. Biz эмне кылышыбыз керек дедилер? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фа иза абайтум илал маджалис фа'ату тарика хаккаха." Эгерде силерге жолдо отуруу зарыл болгон болсо, же болбосо жолдо отуруш керек болуп калган болсо, анда жолдун өзүнүн акысын бергиле dedi. Жолдун дагы ошол жерде Астановкада отурабыз бу жаштар. Же башка жерде чогулуп отурабызбы? Ошол чогулуп отурган жердин акысы бар экен. Эмне акылар? Колуна хакып коюп. Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, жолдун акысы деген эмне?" Колу гоббул басор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кола, биринчи жолдун акысы көздү тыюу. Өтүп кеткен намахрам кыздарга карабастан, өтүп кеткен намахрамдарга карабастан, балким бири-бириңерди карагыла болду, көздү тый. Намахрамдан көздү тый. Жолдун акысы. Көздү тыйбаса, жолдун акысын бербей атасың. Экинчи, вакафул ада. İnsanlarga ziyan berүүдөн тыюу. Башка insanlarga ziyan бербөө. Жолдо отурганда отурасыз. Какат берип, каттуу күлүп отурасыз. Эгер каттуу күлгөнүңүз жаныңыздагы ошол Астановканын жанында кошуналарга, Астановканын жанында үй-бүлөлөргө жетип, алардын уйкусун бузуп аткан. Аларга зыян берет. Жок, зыян бербеш керек. Зыяндан тыюу, башка insanlarga зыян бербей ошол жерде отуруу. Бул дагы жолдун акысы. Варадду салам. Үчүнчү акысы, эгер бирөөбүз өтүп кетип атып салам берсе, саламга алейк алуу. Саламды кайтаруу. И төртүнчү акысы, вал амру бил ма'руф ва нахи анил мункар. Эгер бир жаман иш көрсөңүз андан тыюу, өтүп бараткан инсандарды жакшы жолго чакырып коюу. Бул дагы жолдун акысы, жолдо отуруунун акысы. Айылыңызга бир жат инсандар келсе кыздарга, аларды тыйып коюу. Бул дагы нахи анил мункар. Жаман иштен кайтаруу. Сиздин айылыңызда көп болот, ошол башка айылдарга барган. Керек болсо кичине алып чыгып туруп, катуураак кичине попузалап койсоңуз эле болот. Себеп пайгамбарыбыз биледи, эгер силер бир мункар, бир накир болгон, бир баягы жаман болгон шариат буйруган амалдарды, шариат кайтарган амалдарды кылып аткан инсандарды көрө турган болсоңор, аларды кудуретиңер жеткен болсо, кол менен токтотулар. Кол менен токтотуп алсаң, анда тилиң менен токтот. Ага да кудуретиң жетпесе, жок дегенде жүрөктөн ошону жаман деп сезип кой деген. Эми сиз колуңуз менен токтотууга кудуретиңиз жетеби? Экита жакшы, накачанный болуп отурабы? Баягы кичине попузалап десе урушат эмес аны бетине. О бетине урган болбой. Кичине попузалап бар жөнөй үйүнө деп, балким кыздарга келтирбесте, үйүнө айдап берүү. Тактап айтканда, нахи анил мункар, жаман иште тыйып коюу. Эгер бир намаз убакыты боло турган болсо, башка убакыт боло турган болсо, ал-амру бил ма'руф, жакшы ишке чакырып коюу. Жүр намазга деп жиберүү. Бул дагы жолдун